Ассаламу алейкум баарыңыздарга, Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өзгөчө өтө бюджеттүү, экономдуу пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Творогдуу шариктерди эске албаганда баардык үйдөгү бар азыктар, эгер шартыңыз жок болсо, творогдуу шариктерди кошпой эле болгону ушул суюк массаны жасап алсаңыз болот. Аябай даамдуу сонун пирог болуп чыгат. Эгер кызык болгон болсо, видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Керектелүүчү азыктардын баарынын граммы менен видеонун аягына жазып калтырдым. Алгач эле биз творогду же быштактуу шариктерди жасап алышыбыз керек болот. Ал үчүн бизге 200 грамм быштак керек болот. Жакында творогдун башкача кыргызча аталышын дагы угуп калдым. Иримчик деп. Быштак дейби же иримчик дейби, кайсынысы туура экенин билбей эки ара ойдо калдым. Творогдун чыныгы кыргызча аталышын билсеңиздер, эгер комментарийге оюңуздарды жазыңыздар. 3 аш кашыкта кум шекер, жарым пакетикте ванилин салдым. Ушундай толо аш кашыктан 1,5 толо аш кашык un салдым. Un салганым кадырга түшпөй калыптыр. Жана аралаштырып баарын бир масса кылып алдым. Эми формабызды майлап алабыз астыны. Эгер творогдуу шариктерди жасабай жөн гана пирогду жасайм десеңиздер, албетте пирогдун рецептин 2 эсеге көбөйтүп жасасаңыздар болот. Колду өсүмдүк майын жардамында майлап, творогдуу шарикчелерди жасап алабыз. Баарын тизип чыгабыз. Эми пирогдун суюк массасын жасап алышыбыз керек болот. Ал үчүн бизге 2 жумуртка керек болот. Эгер 2 эсе рецептти көбөйтүп, жөн гана пирогдун өзүн жасайм десеңиздер, жумуртканы 2 же 3 кошуп, калгандарын бардык азыктарды 2 эсе көбөйтүп алсаңыздар болот. 1 пиалада кум шекер кошуп, жакшылап аралаштырып алдым. Жарым стакан өсүмдүк майы, жарым стакан суу. Суу өтө ысык, кайнак эмес, жылуу болушу керек. Аралаштырып алабыз. Бир пиала толо унду электин жардамында элеп өткөрүп алабыз. Ванилин кошобуз. Каалооңузга жараша, эгер жок болсо кошпой койсоңуз деле боло берет. Жана разрыхлитель. Разрыхлитель албетте кошулуш керек болгон азык. 3 аш кашыкта толо какао кошуп алдым. Эгер какаоңуз аябай кара болгон болсо 2 аш кашык кошсоңуз дагы болот. Баарын тегиз масса болгончо жакшылап аралаштырып алабыз. Достор, эгер каналыбыз сиздерге жагып пайда берип жаткан болсо, лайк белгисин басып, биздин каналды колдоп коюшуңузду көптөн көп суранабыз. Жана жакындарыңыз менен каналыбыз жөнүндө рецепттерибиз менен бөлүшүп коюңуз. Даяр болгон массаны жанакы творогдуу шариктерди жасап алган формабызга куюп алабыз. Алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 30 мүнөткө коебуз. Негизи бышып чыкканын зубочистка тиш таякчасы аркылуу текшерип көрөбүз. Эгер кургак чыккан болсо, анда бышты деген белги. Эгер бир аз ным болгон болсо, кайра духовкага 10 мүнөткө койсоңуздар болот. Көрүп турганыңыздардай аябай жумшак, назик, суудан гана ушундай жөнөкөй азыктардан сонун пирог чыкты. Милдеттүү түрдө жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Видеону көргөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолорго көрүшкөнчө аман болуңуз.